Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргызстандын айыл чарбасында өндүрүлүп жаткан органикалык азыктар туурасында кеп кылмакчыбыз. Өзүңүздөргө маалым, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө химиясыз органикалык жол менен өндүрүлгөн азыктарга болгон суроо талап өсүүдө. Эмне үчүн органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүүгө маани берүүбүз керек деген суроонун алкагында маек куруу үчүн биз студиябызга Баткен облусундагы Алышдан органик кооперативинин жетекчиси Төлөмөшев Турсуналы мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Ошондой эле, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен байланышта УТРК Ысык көл студиясынан бир айыл, бир азык плюс бир коомдук бирикмесинин кызматкери Эсентурова Элиза айым болмокчу. Саламатсызбы, Элиза? Турсуналы мырза, мына бүгүнкү маекте сизден баштасак, сизде ушул органикалык деген түшүнүк качандан пайда болгон, эмнеден улам ушул органикалык продукцияга биз маани бере баштадыңыз? Салам алейкум, биринчиден. Негизи Баткендин байлыгы бул илгертен эле ушул биздин өрүк болуп келген да. Өрүк болуп келген. Анан акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө адамдарда ар түрдүү оорулар көбөйгөндө, изилдеп көргөндө баардыгы химиялык затты колдонуп өндүргөн азыктардан келип чыккан да. Анан бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө эң кымбат азык бул органикалык азык болуп калды. Органика дегенде эмне? Органика дегенде эч кандай химиясы жок, таза, табигый жол менен өндүрүлгөн азыкты органикалык азык деп коебуз да. Ошону карап туруп биз 2008-жылы ушул Баткенде өрүк өндүргөн фермерлердин башын бириктирип туруп кооператив, айыл чарба кооператив түзгөнбүз. Ошо Алыштан органик деп. Ошол жерден фермерлер отуруп сүйлөшүп, кайсы багытта иш алып барайлы. Мисалы үчүн биз кадимки традициялык түрдө өрүк менен иштей турган болсок, бизди кошуна турган Тажикстан менен Өзбекстандын өндүрүүчүлөрү бизди тышкы рынокко чыгара койбойт. Алар мурдатан союз мезгилден тышкы рынокто ээлеп алышкан. Анан биз карап отуруп, бүгүнкү күндө саясатка ылайык, дүйнөлүк талапка ылайык ушул органикалык жолду тандап алдык. Фермерлер менен чогуу биргеликте. Анан фермерлерди окутуп, үйрөтүп органикага. Бизди Жалал-Абад Хелветас деген уюм колдоп берди. Анан биринчи ушул фермерлер органикага окутуп, үйрөтүп, органикалык Баткендин өрүгүн органикалык жол менен өндүрүп баштадык да. Биринчи жолу Баткен облусунда алгачкы органиканы баштаган кооператив биз. Анан биринчи жолу органикалык өрүктү өндүрүп, ички рынокко дагы, тышкы рынокко дагы чыгарып баштаган ушул биздин кооператив. Ошондон бери аракеттенип иштеп атабыз буюрса. Сиздердин кооператив негизинен эмне продукция чыгарат? Биздин кооператив негизинен ушул өрүк өндүрөт. Органикалык жол менен таза кылып туруп. Андан сырткары бүгүнкү күнү өрүктөн өндүрүлгөн кошумча дагы 8 азык өндүрүп атабыз да. Ошентип бир эле өрүктү карап отурбастан өрүктөн кошумча азык өндүрүп, элге кошумча дыйкандарга киреше киргизүү үчүн да иштеп атабыз. Мына сиз дүйнө кыдырып жүрөсүз. Негизинен ушул органикалык азыктарды экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү кандай негизи бизде? Негизи кайсы өлкөлөр биздин ушул органикалык продукциябызга кызыктар? Негизи бүгүнкү учурда, акыркы учурда бул дүйнө жүзү бардыгы ушул органикалык азыкка кызыктар. Көбүнчө Европа мамлекеттери. Анткени Европа мамлекеттеринде бул быйыл жакта жана генетикалык жактан өнүгүүдөн өнүгүп кетти да, жанагы ГМО деп коет, генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдер да, ГМО деп коет. Ошентип, мисалы үчүн бир алма 100 килограмм түшүн бере турган болсо, олар ГМО азык, ГМО продукция кылып туруп, жана эмени көчөттү. Алар ошол эле бир түп алмадан 5 килограммча алма өндүрөтөн кылып койду да. Жана башка ушундай эле бардык көптөгөн азыктарды ушундай кылып койгондон кийин, бүгүнкү күнү ошол бул гени өзгөртүлгөн организмди жегенден кийин адамдын ден соолугунан өзгөрүп кетет экен да, организм өзгөрүп кетет экен. Ошондуктан жана Европада көбүнчө семирип кетүү, ушундай оорулар көбөйүп кетти дагы. Бүгүнкү күндө кайрадан дүйнө жүзү бул ГМОбуз, бул биздин химикатыбыз болбойт экен. Кегиле кайрадан органика көтөрөлү деп, бүгүнкү күнү дүйнө жүзү уран көтөрүп ушул органика көтөрүп жатат да. Ошондуктан биз дагы органикага жол тандап алганыбыз ушуна болот. Мына өзүңүз айтып атасыз, органикага талап дүйнө жүзүндө өсүп атат депчи. Элиза айымды дагы маекке тартсак, Ысык көл студиясынан мына Кыргызстандагы айыл чарба өндүрүшүндө органикалык өндүрүш өтө географиясы улам кеңейип баратты. Анан ошо Кыргызстанда эң алгачкылардан болуп, ошо Ысык көл областында Япония мамлекетинин колдоосу менен долбоор ишке ашкан. Бүгүнкү күндө ушул сиз иштеп аткан ошол коомдук бирикме, бир айыл, бир продукт долбоору туурасында анын ишмердүүлүгү эмнеге багытталган, ушул боюнча маек сиз улантсаңыз. Биз негизи эл аралык, Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин алкагында бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында түзүлгөнбүз. 2011-жылдан бери иштейбиз. Биздин негизги концепциябыз жогорку сапаттагы табигый таза продукцияларды өндүрүп чыгуу. Анан ал продукцияларга
негизги эң только жергиликтүү ресурстарды колдонуп ошол продукцияларды өндүрүп чыгууда. Азыркы убакта биз тамак аш продукциясын, косметика продукциясын, анан жүндөн ар кандай буюмдарды жасайбыз. Анан 2023 жылы президенттин указы менен биз улуттук экономикалык долбоор алкагында иштеп келебиз. Бул жөн гана Ысык көлдө эмес, Кыргызстандын бүт региондорунда азыр продукция өндүрүлүп чыгарылат. Органикалык продукциялар айыл чарбасында эмне продукциялар? Тамак аш продукциясы болгондо чычырганак, барбарис ширелери, ар кандай кыямдар, жүндөн ар кандай мондай буюмдарды жасайбыз. Бул таза жүн, мериностун жүнүнөн. Анан биз муну таза боёктор менен, натуралдуу боёктор менен боёйбуз. Мондай сары боёк алыш үчүн муну пияздын кабыгы менен боёйбуз. Анан мондай сок, уксус, натуралдуу уксустар, анан чычырганактын ширесин жасайбыз. Бүт баары сахар кошулбайт, жөн бал менен жасайбыз. Япондордун бул бир айыл бир продукт деген проекти, бул долбоору Баткенде дагы иштеп атат көп жылдан бери. Негизи азыр карасаңыз, дүйнө жүзүндө эң көп жашаган калк кайсы? Булар япондор, туурабы? Алар эмне үчүн көп жашап атышат? Япондор мурдатан ушул органикалык таза азыкка көңүл буруп, таза азык жеп, көп оорубай, ошон үчүн көп жашап атышат да. Өмүрүнүн узактыгы боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Ошолордун бардыгы келип ушу таза азык жегенден болуп атат да. Алар эч качан химикат жебейт. Анан алардын дагы бир уткан жери, булар өздөрү островдо турбайбы? Жана химикат, ашыкча азыктар кирбейт да, бүт бардыгы текшерилип, андан кирип туруп таза ашышат. Ошон үчүн Кыргызстанга келип турган Кыргызстанда таза азыктар менен иштеп атышат да. Мына карабайсызбы? Чычырканак, ошо тоодо өскөн бардыгы, жаңгак, ушундай органикалык таза азыктарды нукра азыктар менен кайра иштетип, Кыргызстанда да дүкөндөрдү ачып, кыргыз элине да ошону сунуштап атышат. Ошон эле учурда көбүрөөк көлөм кылып туруп булар Японияга чейин алып келип атышат да. Кыргыздын органикалык таза балын бул Японияга алып барышат. Биз Японияда 2 жолу эл аралык көргөзмөдө болдук. Ошол жерде биз көрүп таң калдык. Кыргыздын кадимки ак балы 1 килограммы $100 сатылып атат да. Ошончолук сапатка жеткирип, ушул элди үндө таза азыкка. Ошон үчүн таза жашоо, көп жашоо, бардык жашоолор жакшы болуп атат да бирсе. Эми биз деле ошого барышыбыз керек да буюрса. Абдан жакшы экен. Мына Элиза айым сизге дагы суроо узатсак, мына бүгүнкү күндө ошол органикалык таза продукцияны чыгарууну ошол Ысык көл облусунда дыйкандарыбыз канчалык анын экономикалык жактан пайдалуу экендигини сезип түшүнүп жатышат? Өндүрүүчүлөр негизи бизде ассоциацияда көп өндүрүүчүлөр иштешет. Алардын ичинен жана балчылар, жүндү дагы, мериностун жүнүн да биздин фермерлерден алабыз. Аларга биз эл аралык талаптарды кандай экенин үйрөтүп, ал кандай бизге маанилүү экенин үйрөтүп жатабыз. Анан ошол көбүнчө биздин продукцияларыбыз бал менен жүндөн жасалган буюмдарыбыз экспортко кетип атат. Японияга, Америкага, Европага. Анан мурун башында иштеп келе жатканда анда продукциябыз көп болуп, анан экспортко клиенттерибиз аз болчу. Азыр болсо клиенттерибиз көбөйдү, бирок өндүрүүчүлөрүбүз да көбөйтүшүбүз керек болуп атат. Ошон үчүн ошол багытта иштеп жатабыз да. Бизде ушул өндүрүлүп жаткан продукция чет өлкөгө экспортко дагы көбүрөөк багытталып чыгат экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул продукция ал жакта кымбат дагы сатылат. Мына өзүңүз айтып атасыз. Эми ошол экологиялык жактан таза продукцияны иштеп чыгууда бизде кандай шарттар болуп атат? Жетиштүүбү бизде болгон колдоолор? Эмне маселелер бар дагы? Жетишсиз болуп атат. Биринчиден эле азыр Кыргызстандын бардык аймагында окутуу, үйрөтүү эле ошол эле темптен жогору бара албай атабыз да. Кайсылы проект эле, башка эле баары эле окуу болуп атат. Бирок могул азыркы долбоордой, бул долбоор япондордун долбоору. Ошол айыл жериндеги азыкты тандап туруп, фермерлерди өздөрү практика жүзүндө окутуп үйрөтүп, ошону даярдатып атат да. Даярдатып бир жакшынакай азык чыгарып атат. Ошондуктан бизден ошол бир темден чыга албай калабыз, ошоно болуп атат да. Экинчиден, мисалы үчүн бир органикалык таза азык өндүрсөңүз, экспортко чыгарыш үчүн ал көлөм керек экен да. Көлөм жасоо үчүн айыл жериндеги өндүрүүчүлөрдө айланма каражат, акчасы аз болуп атат да.
азыркы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө ылайык өндүрөт, бирок аз көлөмдө. Мисалы үчүн экспортко чыгаруу үчүн аз көлөм болгондо бир фура дейбиз го, 20 тонна дайыр азык болуш керек, андан кийин чыгыш керек да. Бул биринчи көйгөй ошол айланма каражатын жоктоп атат. Экинчи көйгөй органикалык азык деп аны тастыктоочу документтин жоктугу, сертификат. Бул эл аралык сертификат органика боюнча. Бул эл аралык сертификат бере турган уюм азырынча Орто Азияда жок болуп атат. Бул биз Европадан гана алып жүрдүк, бирок өтө кымбат да. Бул 7.000-8.000 евро турат, бир эле жылга берилет. Ал сертификатсыз biz экспортко чыга албайбыз. Ал сертификатты алыш үчүн жөнөкөй бүгүнкү күндө өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгү жок да. Ушундай бир тоскоолдуктар бар. Мына Элизайым азыр бул жактан Турсуналы мырза айтып жатат, биздеги экологиялык жактан таза продукцияларга негизинен чет өлкөгө экспорттолууга багытталган депчи. Анан ошол Ысык Көл облусундагы продукцияны сыртка ташып чыгарууда сертификация алуу маселеси жана ошондой эле маркетинг маселеси кандай жолго коюлган, ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз. Азыркы убакта биз экспортко бал менен жүнү жасалган буюмдарды экспорттойбуз. Балды чыгарыш үчүн биз ветеринарный сертификат деп коет. Ошондой сертификатын алабыз, лабораториядан жанагындай антибиотиктерге текшеребиз, алардын баарын текшергенден кийин разрешение алып, анан ошо менен көбүнчө биз балды Японияга жөнөтөбүз, ошол сертификаттар менен. Анан чоң Муджи корпорациясы менен иштешебиз. Бул Муджи корпорациясы Европада, Америкада, Японияда чоң көптөгөн магазиндери бар. Анан ошого биз буюм жүндөн ар кандай буюмдарды жасап чыгарабыз. Алга жөн гана разрешение, анан сертификат происхождения деген сертификат бар, ошо менен гана кетиребиз. Мына азыр Турсуналы мырза айтып кетти, бизде көлөмдүн аз болуп жаткандыгы дагы көйгөй жаратып атат депчи. Мына сиздердин аймакта өндүрүлгөн продукциянын көлөмү кандай болуп жатат? Биздин деле цех аябай чоң эмес, чоң экспорттардын арасына биз кирбейбиз. Биз клиенттерди жанагындай эл аралык, Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин аркылуу табабыз. Анан клиенттерибизди аябай көлөмдүү сурашпайт, аз-аздан экспорттойбуз. Эми жана суммасы боюнча айтсам, 2024-жылы биздин доход 56 миллион болгон, анын ичинен 7 миллион экспорттон түшкөн акча. Турсуналы мырза, негизи эле мына көлөм боюнча айтып атасыз, көлөм аз болуп атат деп, негизи биздин өндүрүүчүлөр арасында ушул органика деген түшүнүк канчалык жеткиликтүү болуп атат бүгүнкү күндө? Биздин ушул өндүрүүчүлөр органикалык айыл чарбасында ушул таза продукцияны өндүрүү боюнча канчалык түшүнүккө ээ? Эми органиканы элге жеткириш боюнча биз ушул 2010-жылдан бери иштеп атабыз да, Кыргызстанда. Алгач биз ушул органиканы сүйгөн өндүрүүчүлөр Кыргызстанда биригип, BioKG органикалык кыймыл федерациясын түзгөнбүз да. Ошол федерацияны түзүп, ошону түзгөн түзүүчүлөр биз Кыргызстандын бүт аймактарын айланып, органика боюнча элге түшүндүрмө берип, семинарларды, окуу семинарларын өткөрүп келдик да. Андан кийин мына 2 жылдын жүзү болду. Азыр Айыл чарба министрлигинин алдында бул органикалык айыл чарба департаменти түзүлдү да. Бул ошол органикалык саясатты ушул департамент элге жеткириш керек, ошонусунда иштеш керек да. Ушинтип аракеттенип атабыз. Бирок элибизге толук маалымат азырынча толук кандуу жете элек. Анткени ар бир өндүрүүчү биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт экен да. Эгерде биз ошол органика кылып өндүрүшүнү, ушуну мамлекет же болбосо мамлекет сатып алат, же мамлекет сатып берет, ушундай көлөмдө өндүр, ушундай тартипте өндүрүп бер десе, ошондо гана элдер кызыгат экен да. Бүгүнкү күнү биздики кандай, биздин саясат кандай? Биздин саясат бүгүнкү күнү органика кылгыла, бул жакшы, таза азык, ден соолукка жакшы, ошо менен токтолуп калып атабыз да. Фермер макул ошону кылайын. Мага кандай жардам болот мындан? Кандай пайда көрөм десе, биз эч нерсе дей албай атабыз да. Баткенди ала турган болсок, өрүктү мисалы үчүн. Биз фермерлерди айтып атабыз, бизге нукура органика эч кандай дары колдонбой өндүрүп бергиле деп атабыз. Эл айтып атат, макул, биз өндүрүп берели, канчадан аласыңар? Канча тонна аласыңар дейт да мисалы үчүн. Эл болсо үйрөнүп калган, кадимки алтын күкүрт менен иштеп коет, ал органика кирбей калат. Бирок ага иштеп койгонго клиент бар дагы, сатылат, ошон үчүн аны кылып атат да. Ошон үчүн биз сунуштап атабыз, мына Армениянын практикасында ушундай экен. Органикалык фермерлер өндүрүлгөн бардык айыл чарба азыктарын мамлекет өзү сатып алып, мамлекеттик больницалар, ооруканаларды, мектептерди, бала бакчаларды, ушундай жерлерди органикалык азык менен камсыз кылып турат экен да.
Эми карап көрүңүз. Мен органик фермер болсом, мен жылдын башында билем. Мен быйыл канча тонна органикалык азык өндүрөм, мамлекет менден канчаны сатып алат, канча сомдон сатып алат, мен канча пайда көрөм. Жылдын башында фермердин башында уже даяр нерсе бар да, а бизде ошол жок болуп атат да. А биздеги фермерлер макул органикка кылайын, кай жака сатам, канчадан сатам, ким алат, ал жагы туңгуюп болуп атат да. Ушул жагында бизде саясатты көбүрөөк жүргүзүп, ошонун акырына чыгыш керек болуп атат да. Ушундай биз жагы. Жақсы екен, мына Элиза айым сізден дағы сұрайлы дедік. Мына сіздерден қоғамдық бірікменің продукциясы экологиялық жақтан таза продукция, бұл жалаңғылай экспортқа бағытталған бы, же ички рыноккадағы сату қаралған бы? Экспортқа ғана емес, ички рыноккадагы жасалат. Биздин өзүбүздүн фирмалык магазиндерибиз бар, 3 магазинибиз бар. Каракол шаарында, Бишкек шаарында жана Ош шаарында. Ал шаарларында бүт биздин бүт региондо жасалган продукцияларды сатабыз. Эң бизнес центрибиз Бишкек шаарында болот. Ошо магазиндин жанында. Бүт сатуу иштерин, маркетинг боюнча ошол Бишкек шаарында биздин отделибиз иш жүргүзүп келет. Жақсы екен, мына ушул нукра азыктар боюнча ички рыноктогу суроо талаптар боюнча дагы айтып өтсөңүз да, канчалык бүгүнкү күндө суроо талап болуп атат? Негизи региондордо ал талап кичине азыраак. Бишкек шаарында эми элдер аябай жакшы билишет, өзүнүн ден соолугуна кам көрүшөт. Азыркы убакта бул мезгилдин талабы болуп атат, органикалык продукциялар. Ошон үчүн Бишкекте анализдеп көргөндө продукцияларыбыз, биздин эко продукцияларыбыз жакшы өтөт да. Турсуналы мырза, ушул Баткен облусунда эң негизги айыл чарба продукцияларынан ушу өрүк азыркы учурда мына өзүнүн сезону башталып аткан учур. Ошол өрүктү канчалык ошо чет өлкөгө ошол жанагы химиясыз таза нукра түрүндө жеткирүү аракети көрүлүп атат да, ошол сиздер тараптанчы быйылкы жылкы кандай аракеттер болду? Негизи азыркы учурда бул эрте бышкан өрүк, бул ак өрүк деп коет го бизде, ушул экспортко чыгып атат. Анан негизин алып көргөндө биздин ак өрүктөр бул баары эле органик болуп эсептелет да. Мындай көз караш менен караганда. Бизде химияны аз колдонот. Химияны аз колдонот. Өрүк бул өрүк ушу Кудай берип койгон нерсе экен, бул эч кандай дарыланбай деле боло берет экен да. Башка, мисалы үчүн алма, геласка караганда өрүккө эч ким дары сеппейт да, бул органика. Бирок биздин бир гана минус жерибиз, ушул жанагы мен айткан эл аралык сертификат албай атабыз да. Ошол сертификат эле алып ошол Кыргызстанга сертификат ишке ачканда эле андан кийин экспортко органика деп чыгарылат да. Азыр бүгүнкү күнү экспортко кетип жатат толук кандуу. Бирок жанагындай органика эмес, эми өндүрүлгөн традиционный азык катарында кетип атат да. Органика кылып кетиш үчүн бул органикалык сертификат алыш керек. Ал боюнча 3 жыл көзөмөл болуш керек. Органикалык сертификат бакка 3 жылда берилет да. Биз убак кезинде алып жүрдүк бактарга. Бирок экспортко чыга алган эмеспиз да. Ал себеби ал мезгилде органикалык азыкты өндүрө турган бизде жана кайра ишетүүчү цехтин жоктугунан биз сата албай жүргөнбүз. Бүгүнкү күнү кайра ишетүүчү цех курулуп даяр болду. Эми жанагы эл аралык сертификаты жок да. Бири бар, бири жок болуп атат. Ушул эми бираздан кадам таштап алдына жылып атабыз. Кудай буюрса жакынкы жылдары толук кандуу ишке киришебиз деген ишеничибиз бар. Негизи эле ушул айыл чарбасында органикалык азыктарды өндүрүүнүн келечеги кандай? Кандай сиздерде үмүттөр бар? Органикалык азыктарды өндүрүүнүн келечеги өтө келечектүү. Анткени бүгүнкү күнү дагы кайталап өтөлү, дүйнө жүзүдөгү ооруган адамдардын негизгиси ушул жана химия менен бышкан азыктарды жегенден болот экен да. Бир гана эле мисалы үчүн суусундукту ала турган болсок, организм эч качан бизди Кока-кола ич, Фанта ич, же пиво ич деп сурабайт экен организм. Мага таза суу бер дейт экен да. Биз өзүбүздүн напсыбызды тыя албастан ошол Кока-коланы, ошол Фантаны, ошо пиво жаман жана концентраттар кошулган суусундуктарды ичип отуруп, организмди кайра биз уулап оорутат экенбиз да. Ошон үчүн Кыргызстан кандай болуп атат? Азыр Кыргызстанга келген, чет элден келгендер айтат экен да, эмне үчүн кыргыздар көп ооруйсуңар дейт экен. Анан кыргыздар айтат, эмне үчүн биз көп ооруйбуз десе, кайсы мамлекетте адамдар көп ооруса, ошол мамлекетте аптека толтура болот дейт экен да. Азыр Бишкекке барасызбы, Баткенге келесизби, бардык жерге барсаңыз көчөлөр толтура аптека болуп калды да. Себеби ошого элде талап бар аптекага, дары алганга. Эгерде элдин баары таза азык жеп, эч ким оорубай койсо, аптека банкрот болот экен да. Мисалы үчүн Сайыздын мезгилинде Баткенде бир эле аптека болчу, Зире деген. Башка жок болчу да. Азыр ар бир көчө аптека болуп кетти да. Ошондуктан органиканын келечеги алдыда,
элдин бардыгыбыз дагы деле аракетке чакырабыз. Таза азык өндүрөйлү. Ошондо биздин муундарыбыз да таза болот, урпактарыбыз, элдин да денсаулыгы таза болот. Ошо япондордой биз дагы толук кандуу көп жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да, ошого аракет кылышыбыз керек. Абдан жакшы экен. Мына Элиза айым, бир айыл бир продукт долбооруну географиясы боюнча айттыңыз. Бүгүнкү күндө бүткүл Кыргызстан боюнча ал кулат жайып кеңири элдин арасында таанымал продукция болуп калды. Анын келечеги жөнүндө дагы сөз кылсаңыз, бүгүнкү күндө ушул анын курамын көбөйтүү боюнча, жерлерде дагы жайылтуу боюнча алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Биз негизи башында иштеп келе жатканда ысык көл регионунда иштечүбүз. Анан ошол ысык көл регионунун көптөгөн продукцияларды өндүрүп чыгардык. Андан кийин бүт Кыргызстанга жайылттык бул ыкмасын. Эми азыр бул Кыргызстанга гана эмес, биздин кошуна өлкөлөргө да жайылтып атабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Узбекстанга жайылтуу иштерин жүргүзүп жатабыз азыр. Алар бизге келип, бизден тажрыйба алмашып, бизден үйрөнүп кетип атышат да. Анан азыр жүндөн жасалган продукцияларыбыз биздин только ысык көл регионунда жасалат. Ошону эми жайылтуу ишин жүргүзөлү деп пландаштырып жатабыз. Башка региондордон дагы ошону жасап, кандай жасап чыксак болот. Массово негизи клиенттерибиз дүйнө талабыбыз аябай талап көп ошол жүндөн жасалган буюмдарга. Ошон үчүн ошол жактан өнүгүшүбүз керек. Негизи органикалык өндүрүштү ишке салууда сиздерде кыйынчылыктар барбы? Жабдуу жагынан, каражат жагынан, окутуу жагынан? Эгер болсо, ал маселелер кандай болуп чечилип жатат? Негизи биз деген Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин алкагында түзүлгөнбүз. Алар башында бизге жанагындай окутуу жагынан жардам беришчү, Япониядан эксперттер келип бизге продукция кандай өндүрүш керек, иштелип чыгыш керек, ошонун баарын үйрөтүштү. Азыр биз эми эл аралык улуттук долбоор болгондуктан ошол жагында иштеп жатабыз. Бизге эми маркетинг ар кандай жанагындай ярмаркаларга катышып жатабыз. Ошол. Сиздин ошол кооператив 2010 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат дейсиз. Ошо чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу кандай жолго койгон, сизде кандай пландарыңыз бар ушул жаатта? Биз негизинен өзүбүздүн фермерлер бирдикте аракет кылып атабыз. Экинчиден ушул биздин мамлекетте иштеп жаткан айыл чарбасын өндүрүү багытында иштеп жаткан бардык донордук проекттерге аракет кылып ошолор менен бирдикте иштеп атабыз да. Ошол эле учурда биз четте турбай ушул бир айыл бир продукт менен бул долбоор менен да иштегенбиз. Ошол япондор өздөрү Баткенге келип, ушу биздин кооперативге барып, анан карап көрүп туруп, анан алар сунушташкан. Японияда ушундай бир азык бар. Умебоши деп коет экен. Булар жана кайналыдан бир азык жасайт экен да. Анан анзибоши деп ушу өрүктөн жасабайсыңарбы деп бизге сунуштап үйрөтчү да. Ошол эле кадимки ушул биздин ак өрүктү, ушул өрүктү жаңа азык жасайлы деп ошого үйрөтчү да. Өздөрү чогуп отуруп үйрөтчү. Бул өтө кызыкча болот экен. Бул андай нерсе биздин элде мындай буга чейин болгон эмес, жепте көргөн эмеспиз да. Бул ошол идишке тузду салып, өрүктү салып, анын үстүнө асал, балды салып, асалды. Кайра-кайра ошондой кылып отуруп, эмеге жанагы капка да, пленка. Анан ошону толтуруп туруп, жана биз салит этет го, тузайбыз да, ошол сыяктуу эле экен да. Бирок бул жерде туз менен асал да. Ошентип жасашты. Анан анын үстүн бастырып коет экен, ал дагы бир 30 күн туруш керек экен. Ошентип жасап биз аларга жибердик. Бирок биздин өрүк аларга туура келбеди, бирок кийин кайра заказ болбоду да. Ошентип бул проект Япониядагы өндүрүлүп аткан өздөрүнүн практикасын бизге да жайылтышында да аракет кылып атышат да. Анан ушуларды окуп отуруп биз бүгүнкү күнү Баткенде өрүктү калдыксыз өндүрүүгө жетиштик да, калдыксыз. Мисалы үчүн бышкан өрүк кирет, кургатылат, сөөгү чагылып туруп данеге алынат, данегиден май чыгарылат, майдан чыккан кайра данекти майдалап скраб кылып атабыз. Анан жанагы кадимки эле калып аткан сөөгү бар го,
сөөгүн пайдалап скраб дегенде бул кыздардын ошол жанагы косметикага жакшы колдонуп аткан да. Ошентип бүгүнкү күнү толук кандуу эч кандай калдыксыз өндүрүшкө жетиштик. Эми бир гана неме жанагы айткан айланма каражат болсо биз көбүрөөк объем кылдырып четке чыгып башат элек да. Мындан сырткары ушул Баткендин өргүн органикалык жол менен өндүрүп алып туруп биз чет өлкөлөргө эл аралык көргөзмөлөргө барып келдик. Бул ошол Японияга бардык, Түштүк Кореяга бардык, Индияга бардык. Жакында кече февралда Германияга бардык. Ушинтип көп мамлекеттерге өзүнүн Баткендин азыгын сунуштап, чет элден бизге ушул кардарлар табыш үстүндө да иштеп атабыз. Рахмат, мына биздин маегибиз соңуна чыгып баратат. Негизи Кыргызстанда ушу органикалык продукцияны өндүрүү өтө маанилүү жана келечектүү деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз соңуна чыгып атат. Бүгүн биздин маегибизге катышып берген Баткен облусундагы Алыштан органик кооперативинин жетекчиси Төлөмүшөт Турсуналуу мырза сизге жана ошондой эле Ысык көл студиясынан биз менен байланышта болгон Ысык көл облусундагы бир айыл бир азык плюс бир коомдук бирикмесинин кызматкери Эсентурова Элиза айым сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат сиздерге.